Биринчи суроом мындай жалпы мүнөздө да биз шайлоого келатканда бир лозунг менен келгенбиз: уурдаба, анан уурдатпа деп. Мен дагы өкмөттө иштегенмин, чечим кабыл алганмын, финансы документтерине кол койгонмун. Уурдабаш оңой эле, Кудай бетин нары кылсын. Мен тараптан мисалы ойлонбосоңуздар болот, бир тыйынга кылапчылык кылбайм, анткени мунун жоопкерчилигин билем. Бирок уурдатпаш кыйын болуп атпайбы? Мен бардык тармак боюнча адис эмесмин. Шеф мунага кол кой деп сметаны көтөрүп келет. Анан ишенип кол коесуң, ошону менен тутулуп калгандар аябай көп. Ушунча бюджетти бекитип берели макул. Ушунча даярдап келипсиздер. Биз азыр корутунду мындай жакшы чыгарып берели. Ушу уурдатпай тургандай механизмдер үстүнө иштедиңерби? Ким жооп бере алат ушуга? Кем прокуратурадан барбы, же МВДданбы, же Минфин өзү жооп береби? Мен баштап коеюн, анан башкаларды кошумча айтып кетсе керек. Биринчиден, Минфин өзүнүн функциясында это көзөмөлдүү контроль. Толугу менен целевой жагынан. Ошо казына деген ошо бүгүнкү күндө биздин органыбыз ошо берип аткандан баштап аягына чейин көрүп турат да, кайсы тармакка канча каражат кетти. Ошондуктан биз жактан биринчиден ошол ачык саясат, бүгүн канча каражат бөлүп берди, кайга кеткен биз толугу менен көрсөтүп беришибиз керек коомчулукка. Ошон үчүн мына акыркы моментте өзү сайтыбызды да оңдоп, ошо площадкалардыбыз да онлайн режимде болобу, кандайдыр болобу, ошо баары маалыматты биринчи кезекте ошо элибизге бат-баттан жеткизүү боюнча да. Бүгүн канча каражат кетти, кайга кетти. Эң чоң контроль бул өзү эл да көрүп турат да. Ошо эң биринчи. Анан экинчиден жана нормативдер көп эмелер бар, нормалар бар. Ошо системага айланып кеткен жана выходтар бар, жана туура эмес санай деген ушу баары ошо нормативде кирип калды. Ошону кайрадан карап чыгып, ошо закон менен нормативдер менен оңдоп койсок, бул такой институциональный подход болот да. И анан эң негизгиси жана уже пайдаланаткан уже окончательный жана объекттер каражат алган ошол жерден анан уже конкреттүү непосредственно ошо уже башка бир тармак карай тургандар бир органдар бар да. Вот эң негизги ушундай. Чоң рахмат. Эми бирдеген айтып коеюн. Өткөндө бир алымдар менен сүйлөшсөк айтты да, эгерде бир адамдын үйүнө уурулукка кирсең, ошол адамдын акысына киресиң деп, чөнтөгүнөн $100 алып койсоң. Балким бала бакырасынан, бирок мамлекеттин казынасынан бир тыйынды акысыз алсаң, 7 миллион адамдын акысына киресиң дейт. Молдеке катуу айтты, ошол 7 миллион адам кечирмей сайын мындай аягың жакшы болушу, бейишке түшүшүң кыйын деген маселени айтып койду, мен жеткизип коеюн. Менимче мындай талим-тарбия керек го. Айтып деп туруңуздар. Бул өтө опурталдуу нерсе. Өмүр өтпөй турган нерсе, бирок ырыскыңды кайдан таптың, кайда короттуң, мунун сурагы сөзсүз болот. Ар бир тыйын. Бир тамчы сунукуда болот деп коет. Ушуну эсиңизге алып койсоңуздар.